кампага барып, анан кампадан отко жагылып аткан китептерди көрүптү. Ошол китептерди алып кетип, анын ордуна ошо бир КамАЗ отун түшүрүп берген экен да. Дагы бир өзгөчөлүгү ошо кыргыздар көчкө чыкканда бүт кооздуктарын тагынып, аябай ушундай бир өзгөчө бир майрам сыяктуу кабыл алышкан экен да. Бары ошо кооз кийинип, элечектерин ороп, жакшынакай болуп, кооздуктарын тагынып анан көчкө чыгышкан экен. Көчүп чыгышкан экен. Баштаганда такыр башка образды баштайсың, а бүткөндө башкача образ чыгып калат да. Мисалы үчүн мээңде ойлонгон композиция, миниатюра бүткөндөн кийин такыр башкача чыгып калат. Салам Сокол медианын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде өзгөчө каарман, ким деп турсаңыздар, бир катар композицияларды жараткан, ошондой эле советтик нарын, улуу көч композицияларын жаратуучусу Калыбек уулу Акылбек болмокчу. Анда эмесе алдыңкы мүнөттөрдө бардыгыбыз биргеликте күбө бололу. Алгач эле биздин көрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Өзүм тууралуу айтып бергенде, жашым 22-де, атым Акылбек. Ошо 2-6 жылдан бери ошо миниатюраларды жазап, ошо кыргыздын маданиятын таанытканга кичине болсо дагы аракеттенип жүрөм. Мына биз азыр ушул Акыл мырзанын кол өнөрчүлүгү астында жаралган советтик нарын композициянын жанында турабыз. Ушул тууралуу кененирээк маалымат, тарых таржымалыгын айтып берсеңиз. Бул советтик нарын композициясы Табылды Эгембердиев атабыздын ошо жашоосундагы болгон кызыктуу окуянын бир кичинекей бөлүгүн чагылдырганбыз. Ошо жаш кезинде нарында иштеп жүргөн убагында ошо бир кампага барып, анан кампадан отко жагылып аткан китептерди көрүптү. Анан ошону ал китептердин ээси менен сүйлөшүп, анан ошол китептерди алып кетип, анын ордуна ошо бир КамАЗ отун түшүрүп берген экен да. Бул жерде ошо китептердин баарын мишөктөп салып, КамАЗга жүктөп, бир мишөк китепти алып кетип жаткан учуру бул жерде ошо Табылды Эгембердиевдин жаш кезинде образын чагылдырганбыз. Жанында ошо кампанын ээси деп жазап койдук, экөө сүйлөшүп атканы. Анан ошол Табылды Эгембердиевдин ошол китептерди 7 жылда окуп бүткөн экен, бир КамАЗ китеп окуптур. Ошол китептерден анан өзүнүн дүйнө таануумун байытып, ошол дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишкендигине чоң себепкер болгон ушул китептер экен. Ошон үчүн ушуга чоң маани берип жазадык. Анан ойлондук, мүмкүн ошо совет учуру болсо анда ошол учурдагы жашоону да көрсөтүп кетпейлиби деп. Анан бул жерден кандай болгон ал учурда, кээ бир айтып атат, азыр дагы эле айылдарда жашоо ушундай депчи. Анан ал учурда бирок баары бир деле өзгөчөлүктөрү болсо керек. Ошо азыр мисалы үчүн кичинекей баланы тазикке салып жуунтпайт, келиндерди көрө элекпиз, апалардын терезенин түбүндө сүйлөшүп, коорашып, ийик ийригенин көрө элекпиз. Мисалы үчүн да эми ошондой кичинекей композиция. Бул жерде ошо совет учурундагы жашоону чагылдырганга аракет кылдык. Ар бир детальга өзүнчө ошо маани берип, ошонун ар бирине ошо өзгөчө көңүл буруп жазадык. Бул композицияны жазууга канча убакыт кетти? Бул композиция идеясынан 7 айдай, 7 ай иштедим.
Абдан сонун. Анан мындан башка дагы композицияларды жаздыңыз беле? Бул жерде ошо музейде дагы 2 композиция бар, мындан башка. Мына бул жерде Өнөр айылы деген композиция кийинки кыргыздардын ошо жашоо тиричилиги, коон өрчүлүгүнө ошо байланышкан композиция. Бул жерде кыргыз элибиздин жашоосу, кылган жумуштары чагылдырылган. Анан эң маанилүүсү бул жерде ошо салттуу кийим, ошо кыргыздардын кийимдерине да өзгөчө маани берилген да. Мисал үчүн ошо элечек, ар бир аймактарга таандык элечектин түрлөрү, кийимдер, кооздуктары аялдардын, эркек кишилердин кийимдери, анан тиги жерде ордо, чүкө оюндар, ошолордун баарын ошо кошуп жасаганга аракет кылды да. Буга канча убакыт кетти? Бул композиция почти 1 жылдай кеткен да. Бул экөө биригипчи 1 жыл ушул жерде отуруп иштегенбиз. Бул жерде миниатюраларды мен жасасам, Пирим байке ошо үйлөрдү, бул жерде ошо ландшафтты, тоолорду, таштарды Пирим байке жасаган. Бул жакта уже кийинки композиция Улуу көч деп аталат. Бул жерде ошо кыргыздын ак сунуу маданияты көрсөтүлгөн. Кыргыздар ошо көчүп баратканда, ошо көчтү кезиктирген айылдарда жашаган адамдар көч көргөндө ошо тосуп чыгып кымыз же айран сунган экен. Ак сунуу маданияты деп коет. Дагы бир өзгөчөлүгү ошо кыргыздар көчкө чыкканда бүт кооздуктарын тагынып, жакшы кийимин кийип, аябай ушундай бир өзгөчө бир майрам сыяктуу кабыл алышкан экен да. Бүт баары ошо кооз кийинип, элечектерин ороп, жакшынакай болуп, кооздуктарын тагынып анан көчкө чыгышкан экен, көчүп чыгышкан экен. Бул жакта көчтүн башталышы, бул жакта да көчтүн башында Табылды Эгембердиевдин образы чагылдырылган. Ушул жасаган композицияларыңыз кайсыл жактан жасалат? Миниатюраларды өзүмдүн иш бөлмөмдө отуруп жасайм. Иш бөлмөңүз кайсыл жакта? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз Акыл мырзанын иш бөлмөсүндөбүз. Миниатюраларды жасоо процессине бардыгыбыз биргеликте күбө болуп. Айтсаңыз, бул бир скульптураны жасаганга канча убакыт кетет? Убакыт боюнча алганда бул мындай кыйынчылыгына карап кээ бир композициялар деп коеюн. Оор болот, детальдар көп болот, мындайча айтканда, майда детальдар. Кээ бир композициялар жөнөкөй болот, ошого жараша кээ бирде 2 күн, 3 күн, бир жумалап да созулуп кетиши мүмкүн. Ар кандай, убактысы ар кандай. Бул скульптураларды жасоого кандайча кызыгып калгансыз же ушул жаатта окудуңузбу? Жок, окуган жокмун. Биринчи класска барганда эле мындай биринчи класска барганда пластилин эмелерди алып берет го. Аны окуу куралдарын алып бергенде эле ошондо пластилин алып, ошондон жасап, ойноп жүрүп эле анан убакыт өткөн сайын ошол улантып кеттим. Жанатан бери ушул турган скульптурага аябай кызыгып, мындай майда детальдардан жасалыптыр да. Бул нерсеге канча убакытта жасадыңыз? Өзүңүз мындай калооңуз менен жасайсызбы же жасоого туура келеби? Булар ошо буйрутма менен жасалган. Мага ушундай япон маданиятын чагылдырган миниатюра керек деп айтышат. Өзүм ойлонуп, нары бери басып, мындай кылыш керек экен, тигил жагын тигиндей кылыш керек экен деп сүрөттөрдү карап, кинолорду көрүп, япон музыкасын угуп, ошентип эргип алгандан кийин аны композиция өзү окшошуп. Материалдарды кайсыл жактан аласыздар же атайын заказ берип алдырып келесиздерби?
Жок, материалдарды бул жерден эле Бишкектен эле 2-3 магазин бар атайын жандай хобби, творчество менен ошо атайын эмелер сатышат, ошого ылайыктуу. Ошол жерден эле сатып алабыз. Бул жазып аткан ишиңиз азыр эмне жазып аттыңыз эле? Ошону Бул бүткөндө башында элечек болот, колунда комуз кармаган, ошо комузда ойноп отурган кыргыздын келини. Анан биздин эл башчыларынан президенттерди жаза ошол скульптурага түшүрөйүн деген оюңуз барбы? Ой, Же буга чейин жасап көрдүңүз беле? негизи мындай кишилердин образын алып жасап жүрөм, бирок мындай аны да убактысы келгенде жасаш керек да. Анткени негизи оюмда бар, жасап койсомбу, ал дагы тарыхта бар, ошо президенттердин бир образдарын алып жасап койсомбу деп ойлогом, бирок азырынча жасаганга жетише элекмин аларды. Сиз бул иштерди бирөөдөн үйрөндүңүзбү же өзүңүз эле өздөштүрүп кеттиңизби? Ошо кичинекей кезинен эле жасап, ойноп отуруп эле улам детальдар пайда болуп, мисалы үчүн башында ойноп жасаганда бети жөн эле тоголок кишинин башы, анан кийинчерээк 1 жылдан кийин көз кошосуң, дагы 1-2 жылдан беттин түзүлүшү кичине окшошуп калат. Андан кийин дагы ушундай улам жыл өткөн сайын мындай кошулуп анан мындай эме детальдар көбөйүп, ошондой өзүңдүн эле эмең менен чыгасың да. Буларды жасоо процессинде эң алгач кагазга жазып түшүрүп алып анан жасайсызбы же өзүн эле мындай баштап кете бересизби? Мен ошо эмем бар да, сүрөткө жокмун да, көп сүрөт тартканга кызык бербейм. Анан эскиз жасап эметип көргөн эмесмин, эскиз менен иштеп көргөн эмесмин да. Мындай эле өзүм эң башкысы мээмде ошону ойлонуп, ар бир деталын бүт пландап чыгам мээмде. Андан кийин ошо план менен акырындан жасап баштайм. Баштаганда такыр башка образды баштайсың, бүткөндө башкача образ чыгып калат да. Мисалы үчүн мээңде ойлонгон композиция, миниатюра бүткөндөн кийин такыр башкача чыгып калат. Ошон үчүн ар кандай болуп калат. Дагы мындан аркы максатыңыз кандай? Максаттар көп. Барына жетишсем экен деп ойлонуп атам. Эми бир выставка уюштурсак деген аябай чоң максатым бар да, бирок канча убакыт кетет билбейм. Анткени бир жанагы айтып аткан нарын композициясына эле 6-7 ай отургам да. Дагы ал жерге выставка үчүн бир жок дегенде 15-20 ошондой композиция туруш керек да. Ага бир 2-3 жыл отурамбы деп да ойлонуп кетем, бирок ошо выставка өткөрүш деген максатым бар. Жасоо процессин көрсөк болобу азыр? Жасоо процесси ошо бир миниатюрага аябай көп убакыт кетет да, ал жерден толук көрсөтө албайм. Лицосу, ошо көйнөктөрүн, ушундай инструменттер менен жада ар бирин башы ар кандай да. Чоң ичине ошолор. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан аркы ишиңизге дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай болгон кыргыз жыттанган, кыргыз маданиятын чагылдырган миниатюраларды жасап жүрө бериңиз. Чоң рахмат, сизерге да рахмат. Мынакей урматтуу Сокол медианын көрүүчүлөрү, биздин каарман менен болгондагы маегибиз соңуна жетти. Эгерде сиздерге жаккан болсо, бизге пикир калтырып жана биздин каналыбызга катталып кетиңиздер.